биздин ислам дини китептерибизде аялдын акысы бул, эркектин акысы бул деп келет. Туура. Бирок биз ошол акыны уккандачы, эркек киши укканда же аял киши деле укканда өзүнүн акысын тууралуу укпайт. Противоположный орусда карама каршы угат да. Эркек угуп атканда, аял мынтиш керек турбайбы деп угат да. Ушуну менин аялым укса депчи. Ошол үчүн аялдын өзү тууралуу айтылат, бирок аны укпайт да. Аял да ошону угуп калат да. Муну күйөөмө угуш керек болчу экен, муну мага айтып эмне айтып атасыңар депчи. Биз ошондой кабыл алып калдык азыр. Орусча айтканда лишь бы мен эмес деген сөз да. Бул Курандын тарыхына келсек, бул шайтандын сыпаттарынан. Шайтан бардык сөздөрдү өзүнө кабыл алгысы келген эмес да. Муну башкага шылта. Муну адамдын себебинен болуп атат. Адамдын ушун адам жаралып калган үчүн ушундай болуп атат деп периштелерге адамга сажда кылды деп Кудай Таала буйруса, алар кылсын мен эмес деп туруп алган да. Аягында эмне болду? Куулуп чыкты, жер жүзүнө түшүп, азыр каргышка калды да. Адамдар ошол каргышка калган заттын аркасынан түшүп атышат да. Мен эмес, только тигил оңолуш керек деген үчүн барып отуруп сенин тагдырың жаман болуп калышы мүмкүн да. Жоопкерчиликтен качкандар. Эми мунун жолу кандай десе, аялыңдын акысын билип атасың. Аял деген чекесинен учураш керек экен үйгө киргенде аялың сени мынтиш керек экен, аял мындай уктуңбу? Ошону билдиңби? Сен өзүңдүкүн билдиңби? Эми сен жашоо практикага келгенде өзүңдүкүн талап кылба дейт. Сен бирөөнүкүн бер дейт. Сен өзүңдүкүн бил, ошону бер дейт. Ал эми аялдыкын эмес, жада калса кошунаныкын, ата-энеңдикин талап кылбай үйрөн дейт да. Силер мага ушуну кылышыңар керек деп, ал ага келбе дейт. Бул эң биринчи тепкич дейт. Сен өзүңдүкүн бергенди үйрөн дейт. Башкалардыкын кечиргенди үйрөн дейт да. Эми ал билбей атат да. Эми ал мындай да. Эми азыр ага жетиш үчүн дагы көп аракет менет керек деп. Биз азыр эң биринчи эле ошону талап кылган үйрөнүп алдык. Сен кыл, анан мен кылам депчи. Ошол себептен болуп атат да. Ошон үчүн ислам динибизде сен акыларды билгенден кийин өзүңдүкүн акыңды кечирип, өзүңдүн милдетиңди бергенди үйрөн дейт да. Ошондо кананың иш жүрүшөт дейт. Бул көп учурда ошондой болгон. Пайгамбарыбыз деле, пайгамбарыбыздын шакирттери деле көп учурда кечирип жиберген өзүнүн акысын. Башкалардыкын берип калган. Эмнеге? Эртең сен Кудайдын алдына барганда ошолордон мен сурак алып калбайын, ушулардыкын гана берип тынайынчы деген да. Бул акылар, акыркы сөзүм, акылар качан ишке ашат десе, анда эмнеге аялдын акысы, эркектин акысы деп койдуңар десе, бул сотко келгенде. Бул ислам сотунда келгенде, анан бул акыларды карап көрөт. Сен эмнеге буга бербей атасың? Буга эмнеге бербей атасың? Ошондо ишке ашырылат. Жашоого келгенде акыңды талап кылба дейт. Сен өзүңдүкүн бер дейт да. Ошондо ишке жүрөт дейт. Сен аялың акыңды бере бер, жакшы күйөө боло бер, ага үйрөт. Аял киши менен эркек кишинин айтып калат да, аял кишинин акылы деген 50% болот, эркектики 100% болот депчи. Мен ушуга кошулбайт элем да. Аялдыкы деле 100%, эркектики деле 100%. Эгерде аялдыкы 50% десек, тарыхтан да жокко чыгарыш керек. Анда Курманжанат кайнабыз 50% эмеси менен биз демек туура эмес башкарып койгон да, мисалы үчүнчү. Анда пайгамбарыбыздын аялы Айша энебиз мисалы үчүн бизге исламдын канча бир процент динди ошол аял жеткизген да. Анда демек ал жото туура эмес жеткизип коюшу мүмкүн бизге деген сөз бар да. Пайгамбарыбыздын биринчи аялы Хадича энебиз канча жардам, демек булар келесоо деген сөз келет да. Кудай сактасын, Алла кечирсин да ошондо. Андай эмес да. Алардын акылы толук болгон да. Ислам тарыхында илимдүү аалым аялдар болгон да. Муну кандай түшүнөбүз? Ушул сыяктуу бир хадистер бар го деп кээ бир адамдар айта турган болсо, мунун мааниси Алла Таала аялды деле, эркекти деле жаратканда акылын толук кылып берет. Алла Таала мен инсанды чырайлуу кылып жараттым дейт. Полноценный кылып жараттым дейт да. Демек акылында кемчилик жок. Эркек болсун, аял болсун. Бирок муну кандай түшүнөбүз десе, болгону аял кишиде эмоция көп. Сезим көп. Эркекте ал азыраак да. Ошол себептен аял киши бир ишти кылар да, биринчи акылы менен кеңешпейт, сезим менен кеңешет да. Ошон үчүн бир баласына бир нерсе боло турган болсо, Кудай сактасын, аялдан биринчи көз жаш чыгат, эркектен көптөн кийин чыгышы мүмкүн, чыкпай деле калышы мүмкүн мисалы үчүн. Ушул себептен аял киши көбүнчө эмоциясын алдыргандыктан акылы андан кийин бир аздан ээрчип келет да, мен туура эмес кылган турбаймын деп. Эркек ошону жакшы билиш керек да.
кое тур депчи. Бул азыр ушундай эмоция болот. Кийинчерээк бул билет деген нерсени көп мисалдын бирөөсүн айтып атам да. Анан баягындай акысын талап кылбайт эркекчи. Бул азыр эмоциядан болуп атат деп. А эркек азыр мен ойлондум 100%. Аял да ошентип ойлонуш керек дегендиги үчүн, талап кылгандыгы үчүн, өзүн аялын эркек көргөндүгү үчүн дос көргүсү келип атты аялынчы. Менин көчөдөгү классташымдай эле экөөбүз жарым сөз менен түшүнүшүбүз керек бири-бирибизди дегендечи. Бул андай болбойт.